Сиз көрүп жаткан 7 канал эфирдик берүүлөрүбүздү кабар маалымат программасы улантат. Аны менен таныштырып, студияда Максуда Кудайбердиева. Кутманды кечиңиз менен. Борбор кала Бишкек сары зонага кирди. Өлкөнүн башка аймактарында абал кандай? Эпидемиологиялык кырдаалды туруктуу деп айтсак болобу? Жообун айтып беребиз. Мьянмада аскердик хунта 4 активистти өлүм жазасына тартты. Бир катар уюмдардын активисттердин өмүрүн сактап калуу чакырыктарынан майнап чыккан жок. Сүйүнчү Тынар Шаршенбеков Польшадагы эл аралык мелдеште алтын медаль утту. Кыргызстан курамасындагы башка балбандардын ийгилиги тууралуу бир нече көз ирмемден соң. Саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу Жаркынбек Касымбеков өлкөгө Pfizer вакцинасынын 100 000 дозасы алынып келине турганын 25 июлда маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында эл арасында вакцинанын Pfizer жана Moderna түрлөрү популярдуу бойдон калууда. Саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу Бишкек COVID-19 сары аймагына киргенин, ошол эле маалда азыркы күндө жалпы өлкө боюнча абал туруктуу экенин айтты. Касымбековдун маалыматы боюнча Ислам өнүктүрүү банкынын каржылык колдоосу менен республиканын аймагында 10 жаңы вирусологиялык лабораторияларды куруу жана жабдуу улантылууда. Акыркы ирет министрлик 15 июлга карата Кыргызстанда 85 адам коронавирус жуктуруп алган факты боюнча маалыматты растаган. Санэпид көзөмөл жана ооруларды алдын алуу борборунун маалымдашынча илдетке чалдыккан 76 адам Бишкекте, Ош Чүй облустарында 3төн, Жалал Абадта 2 адам, Ош шаарында 1 адам катталган. 28 адам коронавирустун симптомдоруна байланыштуу дарыгерге кайрылышкан. 57 адам ПЦР тапшырган учурда аныкталган. Илдетке чалдыккандардын 12си ооруканада, калгандары үйүндө дарыланып жатат. Ооруну жаңы жуктургандардын ичинен 18 адам вакцинанын 2 дозасын тең алган. Пандемия башталгандан бери Кыргызстанда 201 414 адам коронавирус илдетине чалдыккан. 3000дей адам оорудан көз жумган. 12 марттан тартып Кыргызстанда коомдук жайларда сөзсүз бет кап тагынуу талабы дээрлик жоюлган. Мындай талап медицина мекемелеринен жана коомдук транспорттан башка жерлерде коюлбайт. 1 майдан тарта сырттан Кыргызстанга келген адамдардан коронавирус аныктоочу ПЦР тесттин жыйынтыгы талап кылынбай турганы кабарланган. Жуманын ичинде 980ден ашык болуп атат. Бир жуманын ичинде бул өтө деле көп эмес. Кооптонууга эч кандай себеп жок. Бишкек бизде бардыгы жыш жайгашкан үчүн сары зона деп аталып атат. Калган региондор жашыл зона бойдон. Анандай кооптонуу жана онлайн режимге өтүү же өтө бир чектөө маселелерин киргизүү деген маселе азыр турбайт бизде. Абал кадағалоодо, контролдо эч кандай коркунуч жок. Өзүңүздөрдүн коопсуздугуңуздар үчүн дагы эле ошол элементардык санитардык нормаларды сактаңыздар. Колуңуздарды бат-бат жууп тургула, өзгөчө сырттан келгенде жанагындай саламдашкандан кийин көпчүлүк болуп калган жерде өзүңүздөрдү ошо жеңил формада эле ооруп калсаңар ал деле кыйын да. Ошондой болбош үчүн бет кап тапкыла. Өткөн жуманын соңунда Ысык Көл облусунун Түп районундагы Каркыра жайлоосунда президент Садыр Жапаровдун катышуусунда чыган жазуучу, коомдук ишмер, Кыргызстандын баатыры Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдыгынын жана Кыргыз СССРнын эл артисти Советбек Жумадыловдун 90 жылдыгынын урматына арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Салтанат массалык майрамдоо, аркыл көргөзмө жана бир катар аймактардын командалары катышкан ат чабыш, аламан, көк бөрү жана башкалар менен коштолду. Иш-чаранын катышуучуларына Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармачылыгы жөнүндө пейил прологу жана Советбек Жумадыловдун жашоосу жөнүндө фильм көрсөтүлдү. Мамлекет башчысы өз сөзүндө жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков менен актер Советбек Жумадыловдун чыган эмгегин, ошондой эле алардын мекен үчүн кылган кызматын белгиледи. Салтанат эстрада ырчыларынын аткаруусу жана Кыргызстан менен Казакстандын төкмө акындарынын айтышы менен уланды. Ал эми кече күнү Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Эки өлкөнүн лидерлери эки тараптуу мамилелердин учурдагы абалын жана аны өнүктүрүүнүн келечегин, ошондой эле жакында Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында болуп өткөн Борбордук Азия мамлекеттеринин башчыларынын консультативдик жолугушуусунун жыйынтыгын талкуулашты. Учурдан пайдаланып Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёевди туулган күнү менен куттуктап, ага бекем ден соолук, бакубаттуулугу жана өзбек элинин бакубаттуулугу үчүн жооптуу мамлекеттик ишмердүү
көрдүүлүгүнө ийгиликтерди каалады. Өзбекстандын президенти куттуктоолор жана жылуу каалоолор үчүн ыраазычылык билдирди. Ошондой эле достук, шериктештик жана союздаштык принциптерине негизделген кыргыз-өзбек мамилелерин чыңдоого жана эки тарапка пайдалуу кызматташтыкты кеңейтүүнү улантууга даярдыгын билдирди. Кыргызстанда мектептердин саны 37ге көбөйдү. Бул тууралуу билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев 25 июлда өткөн маалымат жыйынында кабарлады. Анын билдирүүсү боюнча мектептердин саны өлкө боюнча 2296дан 2333кө жетти. Бейшеналиев билдиргендей, өлкөдө 245 авариялык мектеп, ошондой эле капиталдык оңдоого муктаж 498 мектеп бар. Быйыл биринчи жолу социалдык объектилердин титулдук тизмесине 205 билим берүү объектисинен курулушу кирди. Анын ичинен 160 мектеп, 35 бала бакча, 10 спорт залы бар. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 128 объектиге көп. Мектептерди керектүү компьютердик техника менен камсыз кылуу максатында Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында 1200 мектеп тандалып алынып, 2022 жылдын аягына чейин 25 000 компьютер менен камсыздалат, деди министр. Бүгүн 25 июль таңкы саат 05:54-тө Нарын облусунда күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институтунун маалыматына таянып, өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Жер титирөө Актала районунун Чолок Кайың айылында 3 бал, Өрнөк, Конорчок айылдарында 2,5 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Ош шаарындагы номер 42 жатак абагында кир самын чыгарылып жатат. Бул тууралуу жазаларды аткаруу кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, ушул жылдын 6 айында аталган абактагы атайын цехте 9000 килограмм кир самын даярдалган. Өндүрүлгөн продукция жаза аткаруу кызматынын ар кандай мекемелеринин керектөөлөрүнө арналган айтылат. Турмуштук тигил бул кырдаалдардагы сыноолордон улам аракечтикке берилип кеткендердин аягы үзүлбөй келет. Мезгил өткөн сайын мындай илдет менен жабыркагандар жашарып, айымдар дагы тартылууда. Бул багытта абалдан кандай чыгыш керек? Алдыдагы материалда сөз болот. Депрессияга түшүп, настроение болуп. 35 жаштагы чолпон кесиби боюнча дарыгер калк саламаттыгын сактоодо эмгектенип ондогон өмүрлөрдү сактап келет. Бирок тилекке каршы акыркы 2 жылдан бери каарман спирт ичимдигине берилгендиктен өзү дарыгерлердин кароосуна муктаж болуп, мезгил менен ооруканадан дарыланып турат. Айтымында жеке жашоосундагы кыйынчылык мына ушундай кадамга алып келди дейт. Биринчи пиво ичтим. Пиво ичип, эме кылсам мындай нерв успокаивается, уктап калам да, уйкум бар болот. Анан ошентип эле өзүм билбей калдым, андай кирип кеткеним дагы. Азыр таштаганга аракет кылып атам. Бүткүн февралда жаткам бияка. Ошондон чыгып, ичпей иштегенге аракет кылып, ишкылса өзүм семьямды эме кылып жакшы эле болуп аткам. Анан акыркы күнү дагы ошо кайынеме чалып, балам сүрүшүп коңуз десем, балама берсе, балам сен мени таштап кеткенсиң, сенде мамам жок деп айтып, анан ошону уккандан кийин эле мен да аябай нерв болуп анан кайра ичип алдым. Чолпон учурда Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын психонаркология бөлүмүндө дарыланууда. Бул жерге жылына 600гө жакын бейтап дарыланса, анын 400дөн ашыгы аракечтикке берилип кеткендер түзөт. Дарыгерлердин айтымында аталган илдет менен жабыркагандар 30 жаштан 55 жашка чейинкилер түзүп, коомдогу олуттуу көйгөйгө айланууда. Негизи бул алкоголизм, бул аябай чоң оору. Коомго дагы биз жалгыз эле нарколог эле дарылабастан бул коомдун оорусу деп айтса болот да. Анткени арака негизи берилгендер бул үйүндөгү социальный вопрос да, бул чоң. Үйүндөгү аялы кетип калса, балдары тыштап салса, ошондо болот да көбүнчөчү. Акырында уже өнөкөт өткөндөн кийин алып келип калышат да. А муну башында эле баягы асастан ичип атканда эле токтотсо, бул ооруну токтотсо болмок да. Бизге болсо көбүнчө эркектер жатат, бирок азыр аялдардын да көп учуру болуп калды.
Турмуштук тигил бул кырдаалдардан улам өзүн тынчтандырууга карата жалгыз жол катары спирт ичимдигин ичүүнү адатка айланткандар арбын. Анткени адам өзүн стресске, депрессияга кабылганын билбейт. Андыктан абалдан чыгуу үчүн өзүн колго алуу менен жакындарына же атайын адистерге кайрылуусу зарыл. Жакын адамдарыбыз каза болуп калса, биз аны трагедияга айлантабыз. Жумушсуздук көп нерсеге алып келет. Ошондой эле жана үй бүлөдөгү ыркы жок үй бүлөлөр, ажырашуу, аялы же күйөөсү каза болуп калганы, ошол нерсенин баары тең көпчүлүк учурда адамдар стресске кабылат дагы. Анан ошо депрессия болгон адам өзүнүн боюна карабай, мындай сыртты коомдо болуп аткан нерселерге көңүл бурбай эле ушу эч нерсеге көңүлү жок болуп калат да. Анан ошондой абалы 2 жумадан ашса, бул уже депрессия болуп эсептелет. Ал эми Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча учурда облуста 197 жаран спирт ичимдигин өнөкөт ичкендиги боюнча милициянын көзөмөлүнө алынган. Мунун ичинен 78 үй бүлөлүк зомбулук көрсөткөндөр. Аракештик берилгендердин басымдуу бөлүгүн эркектер түзөт. Жаңылыктар менен таныштырууну улантабыз. Кезек дүйнө кабарларында. Мьянманын аскердик хунтасы эл аралык коомчулуктун айыптоосуна карабай, демократиячыл 4 активисттин өлүм жазасын ишке ашырды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлады. Аларга былтыр аскерлер бийликти колуна алгандан кийинки тополоң учурунда армияга каршы зомбулукка катышкан деген айып тагылган. 50 жылдан бери өлкөдө бул жогорку жаза колдонула элек болчу. Бир катар уюмдар, Бириккен Улуттар уюмунун эксперттери активисттердин өмүрүн сактоого чакырып келген. Өлүмгө тартылгандар арасында бийликтен төңкөрүлгөн Аун Сан Су Чжинин партиясынын мүчөсү, мурдагы мыйзам чыгаруучу Фио Зея Тоу, активист Джо Мин Ю бар. Калган экөө хунтанын тыңчысы деген аялды өлтүрүү үчүн айыпталган. Саясий туткундарга жардам берген уюмдун маалыматына караганда, былтыркы төңкөрүштөн кийин 2100дөн көп киши коопсуздук күчтөрүнүн колунан каза болгон. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму активисттердин өлүм жазасына тартуу менен Мьянма бийлиги хунтанын кутумуна каршы чыккандарды ооздуктоону максат кылууда деп билдирди. Кытайдын космос программасын тескеген башкармалыгы 2-чи модуль орбиталык станцияга ийгиликтүү туташканын билдирди. Маалыматка караганда Вэньтянь лабораториясы эксперимент жүргүзүүдө жана ачык космоско чыгууда пайдаланылмакчы. Жекшембиде Хайнандагы космодромдон учурулган Чанчжэн 5Б ракета ташуучу Вэньтяньды жердин орбитасына 24-июлда алып чыккан. 22 тонналык модуль экипажы үчүн бөлмө, ачык космоско чыгуу эшиги, станцияны башкарган резервдик система менен жабдылган. Күзүндө Тянгун станциясына дагы бир лаборатория туташканда, ал толугу менен ишке даяр болмокчу. Станция орбитада болжол менен 15 жыл иш жүргүзөт. НАСАнын прогноздоруна караганда, эл аралык космос станциясынын эксплуатациясы 2031-жылы аяктап, ал деңизге чөктүрүлөт. Ошондон кийин Кытайдын жабдуусу жападан жалгыз орбиталык станция болуп калмакчы. Казакстанда өткөн суткада коронавирус инфекциясы 2054 адамдан табылды. Бул тууралуу Казинформ эл аралык маалымат агенттиги билдирет. Маалыматка ылайык, Нур-Султан шаарында 806, Алматы шаарында 532, Шымкент шаарында 46, Акмола облусунда 68, Актөбе облусунда 8, Алматы облусунда 83, Жети Суу облусунда 84, Атырау облусунда 61, Чыгыш Казакстан облусунда 6, Абайда 26, Жамбыл облусунда 76, Батыш Казакстан облусунда 20, Караганды облусунда 130, Костанай облусунда 11, Казылорда облусунда 36, Мангистау облусунда 14, Павлодарда 28, Түндүк Казакстанда 8, Түркүстан облусунда 11 адамдан COVID-19 табылган. Казакстанда оору катталгандан тарта бардыгы болуп 1,333,547 адам коронавирус жуктурган.
Қазақстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Меккеде кечээ ажылык зыярат жасады. Бул тууралуу казак басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык 23-июль күнү Сауд Аравияга Токаев Ханзада Салман бен Абдилазиз Аль-Суддун чакыруусу менен барган. Анын жыйынтыгында эки тарап 13 документке кол коюшкан. Мындан тышкары өлкө башчы Ханзадага алтын кыран орденин тапшырган. Президент Каабанын ичине кирди. Анын эшиги айрым учурларда өтө сыйлуу конокторго гана ачылат. Бул Сауд Аравиясынын жетекчилигинин Казакстандын лидерине болгон терең сый урматынан кабар берет деп жазылат маалыматта. Ысык көлдө Акмөр Фест этнофестиваль өттү. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык иш-чаранын жүрүшүнө мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов жана Маданият министри Азамат Жаманкулов катышты. Фестиваль 22, 23, 24 июль күндөрү Ысык көл облусунун Өрнөк айылындагы Эделвейс эс алуу борборунда өтүп, анда республикалык деңгээлде кыргыз айымдарынын бүгүнкү, эртеңки жана кечээки жашоо образдары чагылдырылды. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлөбаевдин Ысык көлдө мончодон чыгып сууга түшөр алдында тартылган видеосу социалдык тармакка тарап талкууга алынды. Мончодон чыккан депутаттын видеону көрүп тартпа деп айтканын угууга болот. Аталган видео Ысык көлдөгү пансионаттардын биринде тартылган айтылууда. Эскерте кетсек, 2018-жылы көл жээгине жакын аралыкта мончо курууга тыюу салынган жана прокуратура мыйзам бузган мончолорду тазалаганын маалымдаган. Социалдык тармактарда Ысык көлгө велосипед менен түшкөн аял кишинин видеосу талкуу жаратты. Бул боюнча облустук экологиялык жана техникалык инспекциясы төмөнкүлөргө токтолду. Экологияга зыян келтирүүчү атайын нормалар бар. Бул жерде экологияга зыян келген эмес. Ошол эле учурда берени да жок. Ушундан улам аталган аялга айып пул сала албайбыз. Болгону аялга өзүнүн коопсуздугу үчүн эскертүү берилиши мүмкүн. Эми кезек спортто. Кыргызстандык балбан Тынар Шаршенбеков Польшада өткөн күрөш боюнча эл аралык Poland Open мелдешинде алтын медаль тагынды. Дүйнөлүк күрөш уюмунун маалыматында Тынар Шаршенбеков грек-рим күрөшүнөн 63 кг салмакта финалда ирандык Сэм Делири Хосейн менен күрөшүп, аны 3-1 эсебинде жеңди. 25 жаштагы Тынар Шаршенбеков быйыл 19 апрелде Улан-Батор шаарында өткөн күрөш боюнча Азия чемпионатында алтын медаль утуп чемпионат алган. Ал ирет баш байге үчүн күрөштө казакстандык Мирамбек Айнагуловдун далысын килемге басып таза жеңишке жеткен. Финалга чейин индиялык Нейрашты 14 эсебинде, жарым финалда өзбекстандык Исламжон Бахрамовду 13-7 эсебинде утуп алган. Тынар Шаршенбеков чоңдор арасында дүйнө чемпионатында 2019-жылы 5-орунду ээлеген. Варшавада өтүп жаткан эл аралык мелдеште Тынар Шаршенбековдон тышкары байгелүү орундарга Мейрим Жуманазарова, Айпери Медет кызы жана Жоламан Шаршенбеков жана Улан Муратбек уулу болушту. Айпери Медет кызы кыз келиндер күрөшүнөн 76 кг салмакта финалда Эстониядан келген тажрыйбалуу балбан кыз Эп Мияеге жеңилип, күмүш медаль тагынды. 68 кг салмакта Мейрим Жуманазарова финалда кытайлык Фен Джоуго утулуп, күмүш байге утту. Ал эми грек-рим күрөшүнөн 60 кг салмакта Жоламан Шаршенбеков жаракат алганына байланыштуу финалда күрөш алган жок. Алтын байге жапониялык балбанга берилди. Күмүш Жоламанда. Күрөштүн бул түрүнөн 55 кг салмакта Улан Муратбек уулу коло байге тагынды. Дагы бир балбан Акжол Махмудов дагы коло байгенин ээси болду. Чыгарылышыбыздын соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 26-28 июль күндөрү да кургак жана ченемден ысык аба ырайы болоорун эскертет. Абанын күндүзгү температурасы Чүй өрөөнүндө 36-41 градус, Талас өрөөнүндө 34-39, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө 37 чейин жогорулашы күтүлөт. Тоо этектеринде 39 градуска чейин. Суу Самур өрөөнүндө 27-32, Ысык көл ойдуңунда 29
29-34. Нарын облусунун дыйканчылык зонасында 24-34, 31-36. Тоолуу райондарында 24-29 градуска чейин ысыйт. Бийик тоолуу райондордо 14-19 градус. Мындай ысык аба ырайында күндүн түздөн түз нурунан сактануу, дан эгиндерин мол сугаруу сунуш кылынат. Мына ушундай маалыматтардын топтому менен Кабар маалымат программасынын дүйшөмбү күнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Ушул жана башка кабарлар биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга да жүктөлдү. 7 канал маалыматтын тучокусунда. Амандыкта көрүшөлү.